Саламатсыздарбы? Универсал KG каналынын катталуучулары. Бүгүнкү видеомдо сиздерге ашказан жана 12 чеги жаратында үй шартында жасалуучу эң пайдалуу, эффективдүү алоэ жана бака жалбырактан, орусчасы подорожник жасала турган рецептти мына эже сиздерге көрсөтөт. Эже өзү ушулардан айыккан экенсиз, ушул бака жалбырак менен алоэнин ушул рецепттер жасап, эки бака жалбырак менен алоэни кошуп айыккан экен. Ошону сиздерге көрсөтүп бермекчи. Эже эмне керек делет? Мына алоэ гүлү, үйдө өстүрүлгөн алоэ гүлү. Бул 3 жылдык болгону жакшы болот. 3 жылдык гүл, анан 10 күн суу куюлбаган чоң жалбырактарын алабыз. Бери көрсөтсөңүз алоэ. Мынакей алоэ. Мындай 10 күндүк суу куюлбаган. Суу куйбай турат экенбиз да, жалбырагын аларда 10 күн суу куйбай турат экенбиз. Анан жалбырактын ошо өзү алоэ канча жылдык болуш керек? Алоэ 3 жылдык алоэ болсо жакшы болот да. 3 жылдык, 3 жылдан баштап, 3 жылдан өйдө жакшы болот экен. 10 күн суу куюлбаганын алыш керек. Ошо дарыгыларда 10 күн суу куйбай туруп, анан жалбырактарды алып, жууп, тазалап, майдалап туруп, анан кийин мясорубкадан өткөзүп алабыз да. Подорожник, бака жалбырак деп коебуз, ошону кошобуз. Анан ушулардын согу канча өлчөмүндө болсо, ошончо балды кошуп аралаштырып 10 күн караңгы жерге коебуз дагы. 10 күн караңгыден өткөзүп. Мынакей, мына эже мынаны кандай бөлүктөргө бөлөсүз? Көрсөтсөңүз бычак менен бөлүп. Бычак менен бөлүп көрсөтөйүн муну. Мындай кылып туруп мясорубкадан өткөзүп аласыз да, мындай кылып туруп. Майдалап мясорубкадан өткөзүп, согун сыгып алып, подорожникти да кошобуз буга. Баягы бака жалбыракты, миң тамырдагы деп подорожник делет орусча. Ошону бардыгын кошуп алып, мисалы 100 грамм болсо, 100 грамм бал кошулат дагы. Аябай аралаштырып, мынакей. Мынакей марлиге салып, мынантип эт турагычтан өткөзүп алып, андан кийин марлиге салып, мынантип сыгып алып, андан кийин мындай банкага куюп алат экенбиз. Куюп алат экенбиз. Анан балдан мынантип 100 граммдай алоэ болду, 100 граммдай бал кошулат да. 100 граммдай бал кошулат экен, Мынакей кошуп алды эже. Муну абдан аралаштырабыз. Мынандай айнек идишке койгон жакшы да. Айнек идишке, бир аз кичинерээк идишке койсок болобу? Болот эле, бирок менин идишим ушундай болуп калды. Абдан аралаштырып туруп, анан кийин капкагын жаап, караңгы жерге, холодильникке коебузбу же кандай? Холодильникке кара бир немеге ороп туруп койсок да болот. Муздаткычка коебузбу? Кара пакетке салып, же болбосо шкафтын ичине идиш салып, муздагыраак жерге коюп 10 күндөн кийин жакшылап чоң кашык менен тамактын алдында жарым саат мурун 3 маал ичесиң 10 күн. 10 күн, 3 маал. Андан кийин дагы улансаң деле болот. Бир 10 күн дем алып кайра улансаң дагы. 10 күн ичилет экен. 3 маал тамактан 1 саат, жарым саат мурун ичилет экен. Андан кийин 10 күн дем алып туруп, кайра дагы уланса болот да. Ушундай касиети бар, өзүңүздөр жакшы билесиздер алоэни. Составында жаратты айыктыра турган. Өтө пайдалуу, өтө ишеничтүү дары да. Ишеничтүү дары. Өтө ишеничтүү. Ушул оорулар менен доктурдун медициналык дары-дармекти колдонбой эле, антибиотиктерди деңиз, антибиотиктерди колдонбой ушул колдонсоңуздар так айыгып кетесиз, ишендирип кете аласыз, Так айыгат, Кудай буйрса. Эң жакшы экен, өзүңүздүн практикаңызды көрсөттүңүз да. Мен башыман өткөн да, мен өзүм дарыланып, ушул дары менен айыкканмын. Жакшы. Эрозивный гастрит, эрозивный гастрит деген, язвага, өнөкөт гастритке, язвага, жаратка, язвага, 12 чегин ашказандын жаратына табылгыс дары экен, караңыздар. Ой же, эң
Мынакей аралаштырып алып алдыңыз да? Аралаштырып алып алдым. Чоң рахмат сизге аралаштырып. Эми дагы айтып кете турган нерсе, жана подорожник бака жалбыракты машиналар көп өтпөгөн жерден, тазараак жерден. Жолдун боюнан эмес, Арттын боюнда экологиялык таза көп болот өзү. жерден жыйнаш керек экен. Таза жерден жыйнап алсаңыздар жакшы, таза жууп. Андан кийин дагы бир нерсе, мына балдын дагы тазасын тандасаңыздар, дарылыгы Таза балды кантип тандайсыз? Кандай? Таза бал айда алынган бал болуш керек. Ушу май айында, июнь айындагы балдар жакшы да. Бал жакшы болот экен да. Ошо таза балдын болушу абзел экен. Дагы подорожниктен балды тандаганда мындай кылып чоюп алсаңыз бери, ошо балды жылдырсаңыз. Балды тандаганда мындай кылып өйдө кылганда, мынтип куйултканда үзүлүп, мындай үзүлүп аккан бал таза болот экен да. Таза бал деп ушуну немесек болот. Анан таза бал суукта аппак болуп тоңуп калат. Мына ошол бал таза бал. Жакшы. Мына капкагын жаап алдыңыз. Муну дагы бир суроо берип кетейин сизге. Утуру аралаштырып туруш керекпи? Аралаштырып турганда Канча күндө бир аралаштырасыз? Күнүгө бир мал аралаштырып кашык менен абдан аралаштырып. Жок, банканын өзүнөн эле чайкап деле. Банканын өзүнөн чайкасаңыз да деле болот. Мындай кылып чайкап туруп. 250 грамм. Ичерде дагы бир сыра чайкап ийип туруп, анан кийин кашык менен сузуп алып дарылыкка пайдалана бересиздер. Бир 250 граммдык ыңгайлуу банкага куюп алыш керек экен. Бирок канча сиз айттыңыз го, канча алоэ болсо, ошончо. Мисалы азыр 100 граммга 100 грамм, азыр сиздерге дагы бир жолу кайталап кетейин. 100 грамм тартылган, майдаланып кести биринчи алоэни. Кесип 100 грамм тартып алды. Андан кийин подорожниктин өлчөмү Ал деле 100 грамм. Ал деле 100 грамм. Анан бал дагы 100 грамм. Көбүрөөк кылса деле болобу? Көбүрөөк кылып, ар ким өзүнүн немесине жараша. Эми менде азыр гүл, алоэ гүлүнүн немеси аз болгон үчүн согу. Ошого ылайык гана болуп даярдалып калды да. Бир көбүрөөк даярдап алсаңыз, 200 грамм, 300 грамм жерде тура берет. Тура береби көпкө чейин? Көпкө чейин сактаса болот. Мисалы 300 грамм алоэ болсо 300 грамм бал дегендей. Жакшы, эже сизге чоң рахмат. Бул видео ушундай оорулары бар адамдарга өтө пайдалуу деп ойлойбуз. Пайдасы ишеничтүү. Жакшы болуп кетишет ушунусу. Ашказан язвасы менен жабыркагандар, Так эле сакаят. Ой, эже чоң рахмат. Өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун. Анда эмесе саламатта туруңуздар, оорубаңыздар. Ушул рецептти жасап көрүңүздөр, ушул рецепт боюнча. Видео жакса жазылып кетиңиздер.